Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Эми партия барын көрүштел. Партиянын баары азыр в лучшем случае клуб по интересам. В худшем случае жөнөлөр группировка болуп калышты. Группировка клуб дегеним мына мисалы акчасы бар адам барат да клубка төлөп жазылгандай эле азыр партияга кирип атышпайбы? Айтып атат, баланча 1000 алып кел доллар. Сени сразу партияга алабыз, анан депутат шайлайбыз деп. Эми мындай шайланган депутаттар эч качан элдин кызыкчылыгын талашпайт, туурабы? Анан ошондуктан мен акыркы шайлоодо ушуну түшүнүп, бирок мен ката кетирген жерим 100% ошо эл шайласын деп партияларга да бир балким 25-30% калтырыш керек беле, пропорция болуш керек. Азыр бүт партийный список менен кетип атпайбы? Анан булар элдин алдында эч кандай жоопкерчилиги жок. Жок себеби партиянын жетекчилери да жооп бербейт, мүчөлөрү да жооп бербейт, депутаттар дагы баары эле, президент да жооп бербейт, парламенттик республика, парламенттен сурагыла деп президент отурат. Мое дело достойно быть символом Кыргызстана, я достойный символ Кыргызстана, вот я красавец. А калганын бүт парламенттен сурагыла, мы парламентская республика деп. Ошондуктан азыр менимче жанагындай пропорциональный системага өтүш керек. Ошондо элдин ичинен жанагындай сөзсүз жанагы байгеде суурулуп чыгат го, кээде белгисиз жылкы утуп келет. Белгисиз аргымак биринчи келет, утуп. Ошондуктан мен ойлойм, ушу сөзсүз бир 50% партия, 50% эл шайлайбы. Сөзсүз элдин элегинен өткөзүш керек. Ошондо жана лидерлер пайда болот, сөзсүз. Мына 89-жылы карабайсыңарбы? СССРда ким көрдү эле? 89-жылы вдруг жанагындай биринчи съезд чогулганда ушунчалык яркий лидерлер келип чыкты, Собчак. Мисалы, Собчакты ким мурун партияны список менен ким алып барат эле? Эч ким жолотмок эмес, эшкерге ошол жерде профессор болуп жүргөндө эле тааныш болчубуз. Аны менен Ленинградда илгери эле. Анан кийин мэр болгондо мен ошо 290 жылдыгына чакырып, ана эмеде съездерде дагы бирге болуп жүрдүк. Оратор ушундай, мына ушундай алып чыкты. Ошо шайлоолор алып чыкты. Конкурентный ошондой. Менимче ошо 50% как минимум, а вообще 70-2/3 ошо пропорциональный система менен шайлаш керек депутаттарды. Эми парламентский республика болуп калдык да, туура. Ошондо элдин элегинен анан кийин менимче келип чыгат. Туура ошондо деле азыр байлар барып сатып алат, тигинтет мынтет, бирок ошондо деле илгери деле ошондой болгон, бирок ошондо деле ошонун ичинен жанагындай таланттуу лидерлер болсо суурулуп чыгат, сөзсүз чыгат менимче. Ошондуктан менимче ошо журналисттер катары ошо пропаганда жасап, элдин пикирин өзгөртүп, мына шайлоо системасын эл талап кылыш керек да азыр. Туура азыркы партияларга эч кызыкчылыгы жок, алар баргысы келбейт. Азыр абдан жакшы система уюштуруп алышты, ушул эле партиялар кала берет. Каалаган адамдарын чогултуп алышат. Бизнесмендер акчасы менен азыр каражаты барлардын баары там первых рядах. Ошентип элдин кызыкчылыгын көздөгөн, мындай бир алыска ой жүгүртө алган, жанагындай бир улуттук идеяларды изилдеген, ошондо келип чыгат.